Саламатсыздарбы, менин атым Данияр. Бүгүн болсо критикалык ой жүгүртүү жөнүндө кыскача айтып кетейин. Критикалык ой жүгүртүү бул болсо биздин инструмент. Эң туура жана жеңил чечимди чыгаруу боюнча. Себеби ар кайсы пикирлер, ар кайсы ойлор, ар кайсы идеялар болот. Ошону четтен тегеретип кароо боюнча ошол критикалык ой жүгүртүү албетте бизге ар дайым жардам берет. Себеби ар кандай идеялар бар. Ошолордун маанисин түшүнүп билүү. Себеби сиздерге бир адам келип туруп, жок, бул ушундай болот деп айтса, сиз болсо ал менен ошол эле заматта макул болбошуңуз керек. Себеби ошол ой жүгүртүүңөр талдап, карап, четинен далилдеп бериш керек. Себеби ар кимдин ар кандай ойлору болот. Мисалы, соц тармактарда көбүнчө маалыматтар чыкканда биздин көп көрүүчүлөр, катталуучулар, мисалы бир маалымат порталына катталышат, бир жаңылык чыкса, ошол туура экен деп туруп бир чечимди ошол эле замат чыгарат. Ал туура эмес, ошол маалыматты талдап, башка ресурстарга кирип карап көрүп туруп, текшерип чыгыш керек. Ошол текшергенден кийин ошол критикалык ой жүгүртүүңүздөр күн сайын, ушул ар бир ушундай ситуация сайын өнүгөт, өсөт. Ошондон кийин сиз бир жаңылык болобу же бирөөнүн ою болобу же пикири болобу же идеясы болобу, ошону болсо чекесинен карап өзүңүздүн туура бир чечимиңизди чыгарсаңыз болот. Эң башкысы бул критикалык ой жүгүртүүдө бул бир гана инструмент, бирок эң башкысы бул критикалык ой жүгүртүү ар дайым сизге керек, бирок күндө эмес. Мисалы, сиз болсо лосось же ток менен бир нерсе жейин десеңер, ал жакта бул кереги жок нерсе. Себеби ал бир жашооңорду бир өзгөртүүчү эмес. Мен айтып кеткендей эле бир жаңылыктарда, идеяларда бул бир нерсени, чоң нерсени чечүүчү кездеги силердин инструментиңер болсун. Эгерде толук ушул жөнүндө маалыматты билгиңиз келсе, Текшердим медиа компаниясына кошулуңуздар.